Kurbançılık kılıngan maldардын 10 nesesini, мындай айтканда 10 мүчөсүнү көрүш керек, каралат. Ошолору таза болушу шарт. Курбанчылык койгон балдар сырткы көрүнүшү дагы чырайлуу болуш керек, азасы дагы, мүчөлөрү дагы толук болуш керек. Эптеп септеп эле бир ары өлүп калайын деген нерсе сойбош керек. Шариатта эң жакшы малды курбанчылык кылгыла деген. Ошон үчүн ар бир малдын 10 мүчөсүнү карап чыгарылат. Ошол жерлерде кемчилик болбош керек. Ошондо курбандык жарайт. Эгер кемчилик болсо болбойт. Биринчи билип алгыла. Мүйүзүнү карайсыңар, мүйүзү, экинчи кулагы, үчүнчү мурду, төртүнчү тиши, бешинчи не болду? Тили. Дагы эмне калды? Алтынчысы көзү. Алтынчы көзү болдубу? Жетинчи буту, туягы. 8 желини, 9 дүмү, 10 куйругу. Мына ушул 10 азаны жакшылап карап чыгылат. Ушул жерде кемчилик болбош керек, айып болбош керек. Ушулардын бардыгы таза болсо, анан курбанчылык жарайт. Эгерде буларда айыбы болсо, азыр кээ бир сүрөттөрдө жайыз, кээ бир сүрөттөрдө ажайып болуп чыгып калат. Ошон үчүн жакшылап курбанчылык кылганда негизи өзүң баккан жакшы. Болбосо сатып алсаң дагы базарга барып, эң астыны, эң жакшысыны, эч бир кемчилдиги жогун сатып алыш керек. Түшүнүңөрбү? Мүйүзү бар болгон жакшы. Эгерде өзүнүн төрөлүшүндө мүйүзү жок болсо, мүйүзү жок макулуктар болот. Жайыз боло берет. Бирок мүйүзү болуп туруп, мүйүзүнүн жарымыдан көбү, жарымы сынган болсо жарай берет. Бирок түйдөн сынган болсо жарабайт. Жакшы келишкен кошкор бар, бирок мүйүзү эмне болгон? Түйдөн сынып кеткен. Жарабайт ал. Курбандыкка жарабайт. Жарымы сынган болсо, ал жарай берет. Түйдөн сынган болсо жарабайт. Ошондой эле кулак, эгер кулагы такыр эле жок болсо, тубаса кулагы жок, жарабайт. Же бир кулагы жок, жарабайт. Же кулагынын 3/1 кесилген болсо, 3/1 көбү кесилген болсо, ал дагы жараксыз. 3/1 аз кесилген болсо, анда ал дагы жарай берет. 3/1 көбү кесилген болсо, ал кой дагы, эчки дагы, мал дагы эмнеге жарабайт? Курбанчылыкка жарабайт. Ошондой эле көзү такыр эле көрбөсө, бул да жарабайт. Бир көзү көрбөсө, ал да жарабайт. Бир көзүнүн 3/1 гана көрбөй калган болсо, ал жарайт. Эгерде басып өзүнүн тамагын жей турган болсо, ал жарайт. Бирок жакшысы көзү көргөндү койгон жакшы. Бирок 3/1 көрбөй калып, 3/2 таза болсо көзү, анда ал дагы жарайт. Түшүнүңөрбү? Андан кийин мурун эгер кесип алган болсо жарабайт. Эгерде мурунна баягы тешип коет, шакек салып, билесиңерби? Аларды баягы букаларды башкарганы жеңил болот. Бул жарай берет. Бул зарылчылыкка эме кылынган, бул жарай берет. Бирок мурду жыртылып кеткен болсо, кесип алган болсо, жараксыз болот, жарабайт. Ошондой эле тили жок. Тили менен чөп жей албайт, жарабайт. Же тиши жок. Тишинин көбү түшүп калган чөптөрдү, жемдерди жей албай турган макулук болсо, ал да жарабайт. Эгерде тишин көбү бар боло турган болсо, же тубаса тиши жок боло турган болсо, бирок ал отту жей берет, оттой берет, чөп жей берет, ал жарай берет. Түшүнүңөрбү? Андан кийин туяк. Эгер бир буту жок болсо, ал да жарабайт. 3 бутунун бирөөсү ооруйт, mesela аксак, чолок болуп калган. Бунун 2 сүрөтү бар балдар. Бир сүрөтүндө ошону таянып басат, аны жерге коет, анда жарайт. Эгер көтөрүп алып жүрсө, жерге кое албаса жарабайт. Аны курбандык кылганга болбойт. Түшүнүп атасыңарбы? Мен силерге эрежелерди айтып коюп атам. Андан кийин желини. Эгерде желини мал боло турган болсо, анда желинин баягы сүт чыгатырган жеринин бирөөсү иштебей калса, сүт чыкпай калса, мындай айтканда, анда ал жарайт. Малдыкы аныкы 4 болот. Билесиңерби? Эгерде экөөсү болсо, жарабайт ал. Экөөсүнөн сүт чыкпайт, экөөсүнөн чыгат. Анда ал мал курбандыкка жарабайт. Бирөөсү болгон болсо, жараксыз болсо, сүт чыкпаса, ал жарай берет. Ал эми эчки койго келгенде, бирөөсүнөн гана сүт чыкпай калса болот, жарабайт ал. Бирөөсү иштейт, экинчи тараптан саай албайсың, баласын эмизе албайт, ал жараксыз. Ошондой эле куйругун кесип койгон болсо, бул да жараксыз болуп калат, жарабайт. Ошондой эле дүмүнүн дагы 3/1 көбүн кескен болсо жараксыз. 3/1 көбү таза болсо, ал жарактуу. Мына ушул шарттар менен курбандыктын малын каралат.